курбанчылык чалганда 3 күнгө чейин, мисалы эртең айт намазга чейинки курбанчылык жарабайт деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Айт намаздан кийин эртең айт намазы окулуп бүттү, дароо курбанчылык чалып башташат. Андан кийин айттын эртеси күнү, анан дагы айттын эртеси күнү, жума күнү асырга чейин курбанчылык не кылат экенсиз, чалат экенсиз 3 күнгө чейин. Демек 3 күн айт. Эртең жакшы айттыңыздар, иншалла. Айтыңыздар дагы бир жолу маалик болсун. Алдын ала куттуктап коеюн. Ким кандай курбанчылык чалган болсо, Аллах кабыл кылган болсун. Ошо садакаңыздарды, курбанчылыгыңыздарды. Мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп курбанчылык чалбаса күнөөгө батасыз. Мүмкүнчүлүк жок болсо эчтеке болбойт. Сизге бирөө алып келип берсе байкуш болуп калбайсыз, алып коюңуз. Сооп болот кайра. Бизге деле берип коюшат эми. Курбанчылык неде биз да алабыз. Сонда сооп, жакшынакай, адал, эң жакшы адал эт келди. Рызкы келди үйгө, ошону иншалла бөлүшүп жеңиздер. Эгерде сизде эртең мүмкүнчүлүк болбой калса, бүрсү күнү чалып койсоңуз болот. Бүрсү күнү мүмкүнчүлүк болбой атса, анда пятница күнү, жума күнү ошол асыр намазга чейин курбанчылык чалып калыңыз.